толук кандуу күчтүү парламентаризм. Бүгүнкү күнү биздеги саясий система парламенттик деп, мына парламентаризмди дискредитация кылып атат көбү. Андай эмес. Бүгүнкү күнү бизде супер президенттик башкаруу системасы. Ал эми парламентаризм деген бул жөн эле фон, декорация. Ошондуктан биз сиздер менен бардыгыбыз саясий системадан көз карашыбыз бул күчтүү парламентаризм, күчтүү элдик бийлик. А күчтүү парламентаризм деген бул парламент деле эмес, бул күчтүү туруктуу премьер-министр. Кол жоолук болбогон, өзүнүн элге берген убадасын аткарган премьер-министр. Жеңип чыккан партиянын лидери келип премьер-министр болот. Ал жоопкерчиликти алат. Бийликтин баардыгы ошол кишинин колунда топтолот. Эгерде бүгүн президент кааласа келет парламентке, кааласа келбейт, кааласа элге кайрылат, кааласа кайрылбайт. А парламенттик системада премьер-министр конституция боюнча, мыйзамдар боюнча парламентке жылына 3-4 жолу келип, монтип тикесинен тик туруп, экономика боюнча, бюджет боюнча, мамлекеттеги кырдаал боюнча парламент ал куруу элге отчет берип турат. А бүгүн президент ушинтип трибунага чыгып парламенттин астына 1 саат отчет берип атабы? Андай эмес. Ал эми парламенттик системада премьер-министр жылына 3-4 жолу келип 1 сааттан туруп оппозициянын суроосуна жооп берип, журналисттердин суроосуна жооп берип, жалпы элдин көзөмөлүндө отчет берет. Мына ушуну айтат күчтүү парламентаризм, күчтүү премьер-министр деп.